бардық суроолорго жооп бергенге мен өзүм даярмын. Siz Талабек Сарыбашевдин Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп барымына кыска убакытта эле кандайдыр бир балким өзү айтты ошол себептер менен иштен чегингенин эске алуу менен сиз ушул кызматка канчалык үмүт бар, ишеним бар? Эртең мына 26-сында Башар Кеңешинин шайлоосу өтүп атат. Ал киши келечекте бир башка бир өзүнүн пландарын караштырып аткандар. Мен ал боюнча мен эчтеке деле ал өзү личность катары өзүнүн жасаган, өзүнүн тандаган тандоосунда. Ошол тамаша да ошо Бишкекте окуядан кийин сизге бир медициналык адистиктеги бир кесип кошулуп калды. Ушул боюнча деген окуя кандай болгон? Эми бул окуя боюнча да ушул маселени эртеби кечпи айтылмак. Коррупция менен күрөш баштаганда ошондой жолдорду токтотуп, ошондо ушундай бир атайын каралоо компаниясы жаралган, чыгарган. Бул монтаж эмес да? Бул монтаж да эмес, бул мен да эмес. Мен ошол кезде башка жерде болчумун. Анын баарын биз далилдеп, фактыларды көрсөтүп бергенбиз. Ошол массалык маалымат каражаттарына да. Шаардагы кандай негизги көйгөйдү аныктай аласыз? Келгендер аэропорттон түшкөндө эле суу маселеси айтылды. Суу маселесин действительно бул аябай көйгөй проблема экен. Суу маселесин албетте чечиш керек. Мен өзүм ошол келген күнү эртеси күнү эле ошол суу өчө баштаганда мен деле ошол суу жоктугу өзүмө да сезилди. Бул эртең менен турсаң суу жок. Экинчи суроону жакында сиз сунуштап мына борбордук аянтты реконструкциялоо боюнча долбоордун канчалык зарылчылыгы бар? Ар бир шаардын өзүнүн бир борбору аянты болот. Ошол жерге эл чогулат. Ошол жерге туристтер келгенде дагы ошол борборду көргүсү келет. Борборубузда бизде Бишкектин мэриясы гана эмес, ушул биздин мамлекеттик обл администрациябыз турат. Анан эми менин оюм ушул борбордук аянтты иретке келтирип коюш керек, жасап коюш керек. Саламатсыздарбы, биздин ушул маалымат каражаттын өкүлдөрү. Ушул мен келгениме 20 күн болуптур. Анан ушул соц тармактарда дагы ушул өзүн бир тааныштырып, өзүнүн программасын кандай иштейбиз, кандай эмне иш кылат экен деп суроолор болуп кетти. Анан ушул эртегүндү кеч кылбай ушул азыр ушул убактылуу милдетимди шаардын мэринин милдетин аткаруучу болуп атсам дагы ушул силер менен ушул анча маселелерди сүйлөшүп алайын деп эле биринчиден ушул силер менен да таанышып, мен ойлойм ушул келечекте ушул силер менен чогуу ушул мэриянын жасап аткан иштерин чогуу алып барып, чогуу ушул элге жеткирип турабызбы деп мен терең ишенем силерге дагы. Ушул бүгүн ушу өзүм дагы силерге ачык бардык суроолорго жооп бергенге мен өзүм даярмын. Ошол уч суроолорго деле даярмын жооп бергенге. Муну ошол азыр башында биз ушу сүйлөшүп алалы, мунун баарын чечип алалы. Андан кийин бул мындай маселе, мындай суроолор жаралбасын деген да. Андан ары Кудай буйруп ушул 4-күнү мэрдин шайлоосу болот. Жакшы өтүп кетсем, андан ары ушул только жумуш чагынан иш алып барсак, ушул реалдуу, актуалдуу шаардын маселелерин чечкенге силер менен чогуу ошол болуп аткан иштерди жарыктандырып, маалымат силер аркылуу тарап, ошол ишибизди көрсөтүп турсакпы деген ой өзүмдө силерге сунуш сыяктуу оюм бар да. Ошол эми кыскача маалымат өзүмдү тааныштыра кетсем, ошо өзүм азыркы Бишкек мурдагы Фрунзе шаарында 1976-жылы төрөлгөн. 2 окуу жайын, жогорку окуу жайын бүтүрүүчүсү болом. Ошол биздин
мамлекеттик эл аралык университет, Кыргызстандын эл аралык университет бакалаврды бүтүргөм. Анан магистратураны болсо ушул биздин башкаруу президенттин алдындагы башкаруу академиясынын магистратурада аяктагам. Ушул эки окуунун ортосунда жарым жыл ушул дипломаттык курстарды окуп, ушул Лондон шаарында, Великобританияда дагы мүмкүнчүлүк болгон окуп кеткенге. Бир ай ушул Малайзияда дагы ушул курстарды өткөм. Үй бүлөм тууралуу айта кетсем, бир кыз, эки уулдун атасы болом. Ошол өзүнүн иштеген жерлери болсо, башында ушу тышкы иштер министрлиги менен баштагам жумушту. Андан кийин ушул биздин Кыргыз темир жолунда эмгектенгем. Бишкек шаарынын мэриясында иштеп кеткем, ушул эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы болуп. Андан кийин ушул Балыкчы шаарынын мэринде 3 жыл мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп иштедим. Ушул Ош шаарына чейин президенттин иш башкаруучусунун башчысы болуп эмгектендим. Ушул 2-августтан баштап ушул Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучусу болуп эмгектенип атам. Кыскача маалымат ушул. Анан азыр уже суроолорго өтсөк. Мен даяр. Бүгүнкү жыйын суроо жооп иретинде боло турган барыңыздарга маалым. Анда ирети менен айта берсем. Биринчи алгачкы суроо Ала Тоо 24 каналынын журналисти Миргүл Бокошова берди. Сиз Талабек Сарыбашевдин Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп барып, анан кыска убакытта эле кандайдыр бир балким өзү айтты ошол себептер менен иштен чегингенин эске алуу менен сиз ушул кызматка канчалык үмүт бар, ишеним бар? Эртең мына 26-сында Ош кеңешинин шайлоосу өтүп атат. Буга кечээ күнү эле социалдык тармактарда жарыяланып аткан кандайдыр бир балыкчы шаарынын активисттери президентке чейин кайрылуу жолдошуптур. Сиздин балыкчыдагы иштеп кеткен ишмердүүлүгүңүз боюнча ушул боюнча кандайдыр бир таасир этпейби деген суроо. Биринчи сурооңуз ушул мурдагы Ош шаарынын мэри Талай Насырбекович боюнча болуп атат. Бул жерден эми Талай Насырбекович өзү ыктыяры менен ушул маалымат каражаттарына берген интервьюсуна караганда ушул өзү мэрликтен баш тартты. Анткени ошол Талай Насырбековичтин өзүнүн башка пландары бар окшойт. Балким ал киши келечекте бир башка бир өзүнүн пландарын караштырып аткандар. Мен ал боюнча мен эчтеке дей албайм. Ал өзү личность катары өзүнүн жасаган, өзүнүн тандаган тандоосу да. Экинчи сурооңуз. Сизде канчалык ишеним бар да эртең 26-сында шайлоодо же буга чейин Бишкекке барып сүйлөшүлүп келди, анан бир эле кандидат сунушталып атат деген да сөздөр жүрүп атат. Эми бул жерде кандидат болуш бул эч кимге тоскоолдук болбойт. Жанагы самовыдвиженец деген бар. Ошол самовыдвижение менен деле мына Токмок шаарында өзүңөр билесиңер. Бир эмес 2 кандидат чыкты. Бул жерде деле андай эч ким эчтеке тоскоолдук кылган жок. Ошол шайлоого катышканга укугу ар бир жааттын укугу бар. Эми мен өзүмдү айта кетсем, бул биринчиден мени ушул министрлер кабинетинин төрагасынан катышканга мүмкүнчүлүк беришти, ушу менин кандидатурамды көрсөтүштү. Экинчи бул ушул көпчүлүк коалиция деген бар. Ошол көпчүлүк коалициядан дагы ушундай мага ишенич көрсөтүп, менин кандидатурамды ушул мэрликке көргөзүштү. Ошол бул жерде мен ушундай эки жактан тең көргөзүлүп атам кандидат катары. Анан эми 26-сында көрөбүз. Баягы мен деле сөзсүз ушул 26-сында эртең менен ушул шайлоонун астында депутаттарга өзүмдүн мындай бир программамды айтып беришим керек. Кандай ишти алып барабыз, кандай
жол менен, кайсы жол менен кандай маселелерди биринчи приоритеттүү кайсы маселелерди коебуз, кайсы маселелерди биринчи чечебиз деген менин өзүмдүн программамды сунуштайм. Анан эми андан ары бул уже ошол депутаттардын чечими болот да. Депутаттар чечип, ошол депутаттар добуш берсе, өтүп кетсем, андан ары иштеп ушул шаарды оңдоого, шаардын көйгөйлөрүн чечкенге мен өзүмдүн салымымды толук кошом. Ошол тамаша ретинде ошо Бишкекте окуядан кийин сизге бир медициналык адистикте бир кесип кошулуп калды. Ушул боюнча деги окуя кандай болгон? Эми бул окуя боюнча да ушул маселени эртеби кечпи бул айтылмак. Ал кезде ушул мен мамлекеттик каттоо кызматында иштеп жүргөм. Ошол кезде абдан мындай бир мамлекеттик каттоо кызмат жери бул мындай абдан акчалуу жер десек болот да. Бул жерде ошол жер маселелери, бул жерде ошол паспорт көп сөздөр болот. Паспорттор алынып атат, сатылып атат деген. Бул жерде эми ошол туура эмес иштерге мага ошондой бир бул жерде схема иштеген да, целый схема иштеп, ушул коррупциялык иштер абдан көп болчу. Мен ошого каршы чыккам, ошондой коррупциялык иштерди токтотком. Мисалы айта кетсем, ошол эле айдоочулук күбөлүк, ошол эле машиненин техпаспорту деп коет. Ошолордун баары мурда менчик компания камсыздап берчү мамлекеттик каттоо кызматын. Ошол кезде эсиңерде болсо, ошол айдоочулук күбөлүк 12 евро болчу баасы. Ошол кезде техпаспорт 10 евро болчу. Ошол бул анысы еще дагы ошол евро курска байланып калганда, евронун курсу өскөн сайын ошол айдоочулук күбөлүктүн баасы да өсүп турчу. Ошондой коррупция менен күрөшүп баштаганда ошондой жолдорду токтотуп, ошондо ошондой бир атайын мага каралоо компаниясы жаралган, чыгарган. Бирок бул монтаж эмес да, Бул монтаж да эмес, бул мен да эмес. Мен ошол кезде башка жерде болчумун. Анын баарын биз далилдеп, фактыларды көрсөтүп бергенбиз. Ошол массалык маалымат каражаттарына дагы. Эми анын заказчиктерин мен деле билем ким экенин. Аны азыр атын деле айтпай коеюн, но бирок Кудай бар экен, булар азыр ушул СИЗОдо башка коррупциялык иштер боюнча дагы ошол жакта отурушат. Ошо балыкчы жаштардын арызын кандай эме кыласыз? Ал кылып кетти да? Ошо коррупция боюнча кетип калдыңыз. Эми бул жерде эми баягы 5 кол тең эмес. Конечно, мындай сөздөр чыгып берет, буга чейин чыгып аткан. Мына азыр өзүңөр көрүп атасың, коррупция менен аябай күчтүү күрөшүп жүрүп атат. Эгер действительно ошондой коррупциялык иштер болсо, мен ойлойм, мен биякта мэр болуп келбейт болчумун бул жерге. Бул балыкчыда мэр болуп келгенде уже 4 жыл болуптур. 3 жыл болуптур. 2019 мен ошол мэрликтен кеткен. Ошондон бери эгер ошондой иштер болсо, чынында анда мен деле жоопкерчиликке тартылмакмын да. Бош телеканалынын кабарчысы Абдумалик Базарбаев. Саламатсызбы? Сиз ошол мэрдин милдетин аткаруучу болуп келгениңизге өзүңүз айттыңыз, 20 күн болду, да? Ошол 20 күндүн ичинде шаардагы кандай негизги көйгөйдү аныктай алдыңыз? Бул биринчи. Экинчи суроо менен жакында сиз сунуштап калдыңыз, мына борбордук аянтты реконструкциялоо боюнча долбоордун канчалык зарылчылыгы бар? Келгенден аэропорттон түшкөндө эле суу маселеси айтылды. Суу маселесин действительно бул аябай мындай көйгөй проблема экен. Суу маселесин албетте чечиш керек. Мен өзүм ошол келген күнү эртеси күнү эле ошол суу өчө баштады. Мен деле ошол суу жоктугу өзүмө да сезилди бул. Анткени эртең менен турсаң суу жок. Азыр 21-жылда суу жок деген түшүнүк болбош керек деп ойлойм. Суунун маселесин эми азыр варианттарын карап атабыз.
бул жерде эми баягы жети өлчөп бергес дейт, ошол муну туура чечишибиз керек экен. Ошол акчаны туура сактап, ошол суу элге таза суу берилгендей жасаш керек. Азыр эми ошол бир 3 вариантын карап атам. Ушул 3 вариантты ушул специалисттер менен ушул суу маселесин билгендер менен кеңешип атабыз. Кандай кылсак туура болот деп. Анан мен ойлойм, ушул суу маселесин жакын арада бул приоритет биринчилерден болуп, ушул суу маселесин, эң биринчи суу маселесин чечпесек, эл деле ошону күтүп атат. Анан калгандары эми мектеп салыш, садик, ак бура, жанагындай жол, муну менин мэр болбосо да, башка мэр болсо да бул иштер бүтөт. Бул жасалып келген иштер, булар мындан ары жасап деле кетерсиз бул. Анан эми борбор боюнча өзүңөр билесиңер, баягы шаардын, ар бир шаардын өзүнүн бир борбору болот, аянты болот. Ошол жерге эл чогулат, ошол жерге туристтер келгенде да ошол борборду көргүсү келет. Борборубузда бизде Бишкектин мэриясы гана эмес, ушул биздин мамлекеттик обл администрациябыз турат. Анан эми менин оюм ушул борбордук аянтты иретке келтирип коюш керек, жасап коюш керек. Чыгым болобуз албетте, бирок эми баягы спонсорлордун күчү менен борбордук аянт мен эсептейм жасалыш керек. Бул шаардын мындай бир ортосу, жүрөгү, борбордук аянтты көргөндө эл ошондон мындай шаардын өнүгүп өсүп, мындай шаардын элдин жашоочулары ошол жерге келип, эс алып, көңүл ачып кетип турса, мен бул жаман эмес. Анан эң мындай чоң байрамдарыбыз да ошол жакта өтүп турат. Мына келаткан 30 жылдыгыбызды 31 августта белгилеген атабыз. Бул деле ушул борбордук аянтта өтөт экен. Ошол эле 5 октябрда шаарыбыздын күнү бар экен. Ошол эле жаңы жыл. Ошол эле биздин мусулман айт майрамдарыбызга ушул борбордук аянтта өтөт да, ошон үчүн борбордук аянт мындай бир шаардын статусуна ылайык ушул жакшы аянттардан бири болушун мен эле каалайм. Рахмат. Кийинки суроо Азия телеканалынын кабарчысы Гүлжан Ажыматова. Саламатсызбы? Негизги деген суроолорду ушул саат башында турган суроолорго биздин коллегаларыбыз суроо беришип жоопторду алдык. Андан кийин дагы бир Ош шаарында ушул 8 жылдан бери ушул Ош шаарынын мэриясында жана ошондой эле жетекчилик кызматтарда аялдардын жоктугу бул гендердик теңчилик маселеси жаралып келүүдө да. Бул 2013 жылы Мелис Мырзахматов мэр болуп турганда ушул вице-мэр болуп Эркулова ушул дайындалган. Андан кийин бир дагы вице-мэр жок да, социалдык тармакты тейлеген бардыгы эркек кишилер. Анан бул жерде алдын ала маалыматтарга караганда ушул дагы деле ушул тармакты тейлей турган ушул мырзалардан болот деген алдын ала маалыматтар бар да. Сиз ушул маселе боюнча өзүңүздүн көз карашыңызды, пикириңизди билдирип койсоңуз. Андан кийин азыркы ушул тапта Ош шаарында ковидке каршы эми аябай буга чейин дагы кызуу жүрүп келди. Мына ошол жерде айтылып атат да, азыр жарандардын эле фактылары катталып атат. Биздин паспорттарыбызды жана ЭННдерди алып, биз өзүбүз эмделбейбиз дегендер жарандар дагы бар экен арасында баш тарткандар. Бирок ошол эле убакта алар өздөрү эмделген эмес, бирок базага эмделди деп киргизип калган биздин жарандар бар экен да, Ош шаарындачы. Азыр поликлиникада ушул медайымдар күнүнө 2-ден 3-төн жарандарды алар вакцинадан өткөзүш керек деген милдеттеме алышыптыр. Ушул жаатта дагы бир мындай бизде эртең Ошто бир чаржай маселеси жаралып калышы мүмкүн да, ошол эки негизги суроолорду жооп берип койсоңуз. Рахмат. Мен бул жерге Ошко келгенде ушул гендер боюнча туура айттыңар. Действительно ошондой көрүнүш бар экен. Бул жерде кызыктуусу ушул мындай сиз айткандай не то что вице-мэр. Бухгалтерияда эркектердин жүргөнү мага да кызыктай көрүндү да. Анан эми вице-мэрди жана сиз айтып аткан ошол социалдык вопростор боюнча вице-мэр дагы кайра эркек адам келет экен. Туура эмес маалымат.
мен дагы ушул азыр бул жерге ушул сиз айткандай кемпир менен ушул бир жакшынакай эне болгон бир аял вице-мэрден караштырып атам. Мен ойлойм ошондой арабызда бир аял болбосо жалаң эркектер вице-мэрлер иштеш бизге кыйын болуп калат го дейм. Баарыбыз бири-бирибиз менен эле эркек менен урушуп турсак маселелерди ошол канча аялдар керек экен ушу арабызда. Өзүнүн аялдын көз карашы менен сунуштарды айтып туруп атат. Анан жана вакцинация боюнча. Вакцинацияны эми бар мамлекеттин масштабына караганда вакцинация боюнча бизде Ошто абдан жакшы жүрүп атат дейш. Ошол эмделгендер, вакцина алгандардан дагы саны бизде жакшы проценттен соотношение этип атам да. Анан ооруга чалыккандардын да саны бизде аз болот. Анан эми мындай көрүнүштөрдү мен буга чейин укпаптырмын. Ошентип баягы сайдырбай туруп карточка сайдыр ал вакцина алды деген маалыматты тастыктайлык. Бирок андай сөз болгон да эмес, андай көрүнүштөрдү да мен көргөн жокмун. Балким сизге бир туура эмес маалымат жетип аткандыр, бирок андай болушу да мүмкүн эмес. Анан эми вакцинаны мен өзүм мисалы алдым вакцина. Мен ушу Синофармды алдым, экинчисин алдым. Ошол эле өзүбүздүн президентибиз Садыр Кожоевич да ошол вакцинаны прессаны чакырып, прессанын көзүнчө да алып атат да. Эми бунун вакцинанын эч кандай терс жагын мен деле байкаган жокмун. Аны алып аткандар деле баары эле ден соолуктары жакшы, аман эсен жүрүшөт арабызда. Мне кажется, вакцинаны муну эми жөн чыгарган жок да. Бул вакцинаны раз ойлоп тапкандан кийин бул ушундай ооруларга көп чалыкпасын, ооруну жеңил, ооруп калса да жеңил алып кетсин деп чакырган нерсе бул. Ушул вакцинанын мындай жаман терс жагын мен байкаган жокмун. Алыш керек. Элге жеткириш керек, эл эми баягы азыр заман башка, вакыт башка, анан вакцина алба, тиги бул деген чыгарып аткан сөздөр деле бул сабатсыздыктан келип аткан нерсе болуп атат. Кийинки суроо ЛТР НТРКсынын кабарчысы Гүлжан Урмат кызында. Саламатсызбы? Мен биринчи суроом могу Мейран астындагы жаңы проектиңиз боюнча эгер ал ишке ашып калса Лениндин эстелиги алынабы? Анан экинчи суроом бул кадровый маселе боюнча акыркы күндөрү соц тармакта деле көп айтылып кетти, выездде деле байкалып атышыптыр, жаныңызда ашыкча адамдар көп жүрөт деген. Негизинен кадровый маселе боюнча айтканда, сиз шайлоодон өткөнүңүздөн кийин бир кардинальный изменениялар болобу кадровый жаатында? Или өзгөрүү болбой эле азыркы действующий кадрлар ишти алып барышабы? Рахмат сурооңузга. Эми Лениндин эстелигин муну элди талкууга чыгарыш керек деп эсептейм. Эл чечиш керек муну. Бул жерде эстеликти алып салыш оңой эле, бирок ошол бул жерде бул деле биздин тарыхыбыз. Туура балык шаарында мен деле ошол Лениндин эстелигин алгам. Бул деле ошо элдин суранышы менен алынган. Бул жерде эл кандай чечсе, биз ошого карап көрүшүбүз керек да. Жактасы баягы саясат жагынан да караш керек. Сиз мына долбоор башынан боюнча ошол социалдык тармактарда алсын дегенде көп болуп атат да. Эми муну ушул азыр шайлоодон кийин депутаттар менен да чогуу кеңешип, сүйлөшүп, эми Ленинди такыр эле алып салыш эмес, бул Ленинден да башка жерге көчүрүү маселеси жаралып, башка жерге которсок, бул жерге эл баягы кайра эле талабы менен ошол кыргыз элинин атактуу инсандарыбызда бар, балким ошолордун эстелигин карап көрүшүбүз керек. Экинчи берген сурооңуз боюнча да мен өткөндө да бул боюнча замечание кылдым. Ушул мен чыккан жерге
муниципалдык кызматкерлердин, чиновниктердин саны азайсын, баары ошол жерде жүрбөсүн деп атам. Азыр кээ бир учурда мен ушу эч кимге айтпай эле кетип барып өзүм жалгыз көрүп келип атам. Анча мындай бир көйгөй жаратып аткан жерлерди ошол жарыялабайт. Бул жагынан мен сине толук кошулам. Анан экинчи структура боюнча. Мына структураны биз карап чыгабыз албетте. Структураны өзгөртүү менин да өзүмдүн сунуштарым бар структура боюнча. Анан ушул команда болуш керек албетте. Ошон үчүн мен деле ушул өзүмдүн командамды максималдуу ишеничтүү адамдар жанымда туруш керек. Мага бул жалгыз иштеш, жалгыз алып кетиш жумушту оңой абдан оор нерсе. Ошон үчүн команда болбосо жумуш дагы жакшы жылбайт экен. Ошол жана айтып кеткендей ушул вице-мэрликке ушул бир аял кишини карап, ошол вице-мэрлердин арасынан дагы иштей тургандар менен иштешип, иштей албайбыз дегендер менен коштошуп, башка татыктуу адамдарды алып келишибиз керек деп эсептейм. Алып келиш, команда алып келиш деген бул эми баягы Бишкектен алып келиш эмес, бул ушул Ош шаарынан эле татыктуу мындай бышык тажрыйбасы топтолуп калган балдарды өстүрүш. Мен принципим ушундай да. Ошол жерде мисалы ушул эле мэрияда, ушул эле башка службаларда, башка мекемелерде иштеп жүргөн ушул жаш балдарды ушул тартсам деген оюм бар. Рахмат. Кийинки суат пресс Ош Маалымат агенттигинин кабарчысы Султан Маматовдон. Урматтуу мэрдин милдетин аткаруучу. Менин төмөндөгүдөй суроом бар. Мурунку мэр Талайбек Сарыбаш жаңы кызматка келгенде Оштогу май куючу жайларды токтоп атканда заправкаларды шаардын сыртына чыгарып берем деген бир сөздөрдү айтты. Кийин ушул сот чечип атат деп ошол боюнча калып кетти. Мен ушул биринчи суроом ушундай болсун. Азыр эми бийик кабат үйлөргө жакын курулган май куючу жайлар бар. Ошолор мындай реалдуу деңгээлде сыртка чыгабы. Анан экинчи суроо, кечээ эле жакында коллега айттыңыз да, шаардын бюджетин салык менен 500 миллионго көтөрсө болот деп мындай тапшырмалар дагы берип кетипсиз. Мен келбей калдым, бирок былтыркы жылы пандемия болуп ишкерлер жанагы көп немеден кысылып аткан убакта бул канчалык деңгээлде реалдуу өңгөрүш салыктан 500 миллионго көтөрүү. Андан кийин ушул дүйнөлүк практикада алгачкы 100 күндүк деген бар. Негизи эле 100 күндү албайсыз, ушул мэр болуп шайлангандан кийин кайсы иштерди реалдуу түрдө ишке ашырам деп ойлойсуз? Кайсыга көзүңүз жетет, атап берсеңиз. Рахмат. Эми жана заправкалар тууралуу. Заправкаларды ошол кезде деле мага чейинки мэр туура койгон. Маселени заправкалар чыгарыш керек. Ошол үйлөр жанында болбошу керек. Муну сот менен болобу, же болбосо сүйлөшүү жолу менен, ордуна башка бир жер берүү менен иш алып барышыбыз керек. Мен да кошулам, мындай заправкалар акырындан ушул шаардын четине чыгыш керек. Албетте. Анан экинчи маселе баягы коллегияда айтылган 500 миллион бюджетти көтөрүү боюнча бул эми реалдуу нерсе. Бул жерде ошол төлөп жүргөн ишкерлерди кыйнап, алардын төлөмүн көбөйтүш эмес. Бул жерде ошол көмүскөдө жүргөн, төлөбөй жүргөн мындай недобросовестный ишкерлердин акчасын ошол төлөтүп болот. Бизде көмүскөдө азыр бир 50% болбосо да бир 30-40% тегерегинде төлөнбөй өз чөнтөгүнө өзүнүн прибыльне иштеп аткан ишкерлер бар да арасында. Биз муну уже азыр программа кетти. Бул боюнча азыр маптар иштеп атат. Ошол эле маптардын маалыматтарына караганда
bir misal ayta кетсем, ушул мурда күндүн бир МАКтын жетекчисине сүйлөшсөм, ушул жана коммерческий объекттер налог салык кызматынын данныйлары боюнча 148 деп берип атат. Биз ошол МАКтар өзүнүн тийиштүү территорияларында карап чыкканда уже 240 точка коммерциялык точка айтып атышат да. Бул жерде ушул төлөнбөгөн такыр төлөбөй жүргөн ишкерлерди төлөш керек деген маселе айтылып атат. 500 миллионду чыгарыш менен ойлойм биздин возможностьторубуз жетет ошого. Реал кайсы иштерди ишке ашырам деп планыңыз боюнча? Иш план боюнча эми мен бир 20га жакын основной направление алдык. Муну мен ошол 26 күнү ошол шайлоо күнү депутаттардын арасында бул айтылат. Анан кийин мындай бир жумушту кантип жакшы алып барабыз, жумушту кантип мындай оперативдүү иштегенге мен ушул депутаттарга дагы ошо сунушумду киргизем. Бул ушул биздин МАПтар бар экен, ушул МАПтардын ролдорун күчөтүү, ушуларга ишенимди көп көрсөтүү, орусча айтканда полномочияларын уларга полномочия бериш керек. Улар ушул өздөрүнүн райондорунда бизден жакшы билет, ушул кандай коммерциялык точкалары бар, кандай мектептери бар, кандай адамдардын жашоосу кандай. Ошолорго дагы мен ойлойм, ушу келечекте бюджетин бөлүп беришибиз керек буларга. И ошол мындай өзүнүн районунда тиешелүү, өзүнүн деңгээлинде ошол жумуштарды мэрияга жеткирбей эле ошолор алып барса, бул абдан элге да жакшы болмок, бизге да жакшы болмок да. Өзүнүн жеринен чечкенге. Ошого буларга шарт түшүп беришибиз керек. Рахмат. Кийинки суроо Азаттык аймагыбыздын кабарчысы Дастан Үмөтбаевна. Саламатсызбы? Менин биринчи суроом бул сиздин талапкерлигиңиз боюнча буга чейин ошол шайлоодон утуп келген курамында эң көп мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген талапкерлер сиздин талапкерлигиңизди көрсөтүп атат да. Бул мындайча айтканда ошо бийликчил партиялар сизди көрсөтүп атат. Анан буга эмне себеп деп ойлойсуз? Сиз алар менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр бардыңызбы? Ошол жалгыз эле сиз талапкер болуп калганыңызды айтып берсеңиз да. Анан экинчи маселе бул Акбуранын жээгинин көркөндүрүү оңдоо түзөө боюнча Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 300 миң сом. Бул бюджет ондогон жылдан бери өсүш жок, таптакыр өсүш жок. Тескерисинче мындай инфляцияны башка ошо элдин саны көбөйгөнүн эске алганда бул акырга кетип атат жылдан жылга. Ушундай учурда ушул Акбуранын кайра ошол оңдолушун ошого бюджеттин 1 жылдык бюджеттин 4төн 1 бөлүгүнүн акчасы кетишине сиз макулмун деген көз карашты айтып атасыз да. Сиз ошону улантаан жасайын деп атасыз. Эмне себеп болуп атат буга? Анан фонтан боюнча фонтанды курам деп айттыңыз. Бул фонтанды кайсы акчага курам деп атасыз? Анан качан курасыз? Конкреттүү түрдө айтып кетсеңиз. Андан сырткары кыскача суроо берейин. Сиз Оштогу мындай аял кишинин атына коюлган көчөнү билесиз да? Аял кишинин атына коюлган көчөнү билесиз да? Кайсы көчө? Күнүгө ишке келип кетесиз. Курманжандатка кетесиз. Рахмат. Курманжандатка көчөсүнө энелер, аялдар баласы менен коляскасы менен кайсы жерден кайсы жерге чейин бала бара алат да. Ушул доступный шаар баарыбызга мындай жүргөнгө ыңгайлуу шаар кура алам деп ойлойсузбу? Себеби эми сиз келгенде эле фонтан курам деп айтып чыктыңыз да. Ушуну кандай мындай доступный шаар боюнча да бир аз айтып кетсеңиз да. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Эми биринчиден ушул Ош шаарына мэрликке мен өткөндө дагы келгенде айткам. Бул сунуш биздин президентибиз тарабынан түшкөн. Ошол Ош шаарына келип буга чейинки мен иштеген иштерим балким ошол менин иштеген иштеримдин натыйжасында ошол мага сунуш түшкөн. Мен муну дароо эле кабыл алдым.
ошол Ош шаарына иштеп бергенге. Экинчиден эми жана Акбура эми менин эсимде 253 миллион сомдук бюджеттүү ошол чектелген 253 миллион сомго салына турган проект экен. Эми азыр мунун жарым акчасы уже төлөнүптүр. Жарым акчасы эми төлөнгөндөн кийин муну кайра токтотуш же муну кайра артка тартыш бул мен ойлойм туура эмес нерсе го деп. Муну эми баштагандан кийин муну бүтүрүшүбүз керек. Эми мындай набережный деп коет ушу бардык мамлекеттерде, бардык шаарларда ушундай суу бар жерди карасаңар, набережный деген жасалган да. Ошол жерде эл эс алат, ошол жерде жанагындай сиз айткандай ата-энелер ошол кичинекей балдарын коляска менен чоң кишилер болсо ошол жакка велосипед менен жүрүп турат. Мындай набережный бардык эле шаарларда. Анан эми жарымына чейин келген нерсени мен алып келип туруп эми токтотуп салган бул дагы мен ойлойм туура эмес көрүнүш го дейм. Бирок мунун ошол жарым акчасы ошол бюджеттен деп айтылып калыптыр, республикалык бюджеттен каржыланат деп. Азыр ошону ошол республикалык бюджеттен эми аягын бөлдүрүп аягына чейин чыгарышыбыз керек. Проектсин мен дагы бир сире көрдүм, өзүмдүн толуктоолорун, замечанияларымды бердим, ишине анча-мынча өзүмдүн көз карашым, өзүмдүн оюмду айттым да. Вот, анан ушул шаарды, ушу мен айтып атканым, шаар мындай жашоочуларга ыңгайлуу болуш керек да. Туура. Ошол эле эң негизгиси бул ушу шаарга бул жарык шаар болуш керек. Шаарыбыз жашыл болуш керек. Коопсуз шаар болушубуз керек. Анан жана ыңгайлуу деген туура бул ушу жана басымды ушул кечке эле ушу жолдорду жасай бербей, ушу тротуарларга да көңүл бурушубуз керек экен да. Эл жөө баскан элге дагы ыңгайлуу шарттарды түзүп беришибиз керек. Азыр эми мындай прогрессте ошого кетип атат да, машинеден көрө ушу жөө басыш керек деген, ден соолукка полезно для здоровья деп коет. Ошол эле велодорожкаларды көбүрөөк жасаш керек дегенге мен толук кошулам. Ошондой тротуарлар, веложолдор бизде көбүрөөк болуш керек. Ошондо шаар мындай бир ыңгайлуу шаар болот го деп ойлойм. Эң негизги ушу инфраструктураларды түзүп берсек шаар үчүн. Анан жанагы коммуникациялар бул дагы абдан бир мындай курч маселе экен. Азыр мына шаарыбыз ушу Ошко келип мен деле сүйүндүргөнү, ушул Ош мындай кеңейип өспөй, өйдө жакка көтөрүлүп атканы бул да кубандырат. Ушундай этаж үйлөр чыгып атканы бул да жакшы нерсе. Бул ушу экономиканын көрсөткүчү деп айтсам болот. Силерге бир мисал айта кетейин, ушул Японияда мисалы ошол шаардын өсүшүн ошол цементтин чыгып, цементтин сатылышы ошол показатель болот да. Канчалык көп цемент өндүрүлүп сатылып атса, значит экономика өсүп атат деген нерсе да бул. Анан биз деле ушул ордубузда турбашыбыз керек. Баягы шаар деген шаардай болуп өсүш керек. Шаар ушундай бир бийик кетсе, шаардын баягы өзүнүн статусу ушундай да, өзүнүн жаратылышы шаар. Айыл баягы мал кармайм, мал өстүрөм, дыйкан фермерчиликти алып барам дегендер бизде ушул шаарыбызды тегеректеп турган көп айылдар бар экен, райондар бар экен. Ошол жака барып дыйкан чарбачылыгын ишин алып барышса, мен ойлойм аяктан аларга да фермерлерге ушундай дыйкандарга жерлер табылат деп. Рахмат. Саламатсызбы? Кечээ өткөн жумада сиз ошол Ломоносов мектебинин курулушу менен тааныштыңыз. Сиз барганга чейин биз буга чейин материал даярдаганбыз. Ошол мектептин курулушунун бүткөнүнө карабай пайдаланууга берилбей жатканы боюнча. Ал жерде бизге берилген маалымат боюнча жеке ишкердин компаниясы утуп, анан ошол себептен иштерин аткарылбай атканын айткан болчу. Сиз айтыпсыз, бир айдын ичинде толук кандуу пайдаланууга берилет деп. Буга канчалык деңгээлде ишенимдүүсүз?
Анан бул ошол убагында көрүлбөгөн үчүн ошол ишкерге сиз кандайдыр бир эскертүүлөрдү берип же болбосо сүйлөшүүгө бардыңызбы? Анан коллегиялык жыйында дагы ошол суммалардын бөлүштүрүлүшү дагы мындай чаржайып маалымат берилген да. Негизи ошол ишкерге канча суммада акча берилиш керек эле, анан ал эмне себептен ошол курулуш капиталдык курулуш башкармалыгына ачык маалыматты бербей атат да. Бул жерде кандайдыр бир сыр барбы? Экинчиси, бул ошол таштанды полигону курулат деген да маалымат тараган буга чейин. Шаарда бул боюнча дагы сиздин ошол планыңызда барбы ошол полигон куруп таштандылардан арылтуу боюнча? Рахмат сурооңузга. Да, туура айтасыз, ошол Ломоносов мектебине мен дагы барып келдим. Ошол подрядчик деп коет экен, ошол подрядчик менен өзү менен сүйлөштүм, өзү менен жолуктум. Экөөбүз мындай тескери туруп сүйлөштүк. Ошол өзү дагы сөз берди. 5-15 өзүнүн ошол подрядчиктин өзүнүн баласы да ошакта окуп кеткен ошол мектепте. Анан 15 сентябрга чейин ошол ремонттун ишин бүтүрүп берем деп мага сөз берди. Сырткы благоустройствосун андан бир айдын ичинде бүтүрүп берем деди. Эркекче сүйлөштүк, кол алыштык. Но бирок эми сөзүнө турбаган болсо, анда эми мен ойлойм, анда башка иш-чараларды көргөзүп, башка иш-чаралар жолу менен муну эми мындай көзөмөлгө алып, бул жоопкерчиликке тартылыш керек. Жок, тергөөгө каралып атат азыркы учурда. Эми буга чейин тергөө менде андай маалымат жок экен, бирок ушул суммасы деле чоң деле эмес экен. 3,5 миллион тегерегинде ушу жумушу калыптыр да. Ошону эми өзү бүтүрүп берем деп ошол убадасын берип атат. Анан жанагы мектептерди салуу боюнча ушу мен деле мындай туура эмес көрөм да. Убагында баштап салышат, ошол республикалык бюджеттен 5 мектеп, 6 мектеп, 7 мектепти анан жыл сайын эле 5-10 миллион сомдон берип, ошол мектептер анан 8 жыл, 10 жылга чейин узарып кетип атат. Андан көрө ушул конкретно бир 2-3 мектепти алып туруп эле, ошону бир 2 жылда салып бүтүп, анан кайра башка мектепти салсак, мен ойлойм ошол туура болот го депчи. Анткени ал мектеп деле баягы бүтпөгөн үй аба ырайына жараша бузула баштайт экен. Бүтпөгөн мектеп, ошол кезде баалар башка баа болсо, азыркы убакта башка баа, мына өзүңөр билесиңер, стройматериалдардын баасы кандай өсүп кетти. Ал кезде акча менен азыр бүтүрүш абдан оор. Ошон үчүн мен деле азыр ушундай бир республикалык бюджеттен бөлүнчү каражаттарды ошол конкретно бүтүрөлүк мектепти, жаңы мектеп баштабай туралып, ошону бүткөндөн кийин анан кайра жаңы мектептерди баштайлы. Азыр мына бизде 5-6 мектебибиз бар экен, бүтпөй аткан. Эң эле узуну ушу 8 жылдан бери бүтпөй атат дейт. Бул жанагы Разаков мектеби дейт, БКС. Ошол мектеп. Ошол мектепти мен ойлойм бүтүрүш керек. Бат бүтүрүш керек дагы ошол жерге. Бул чоң мектеп экен, бат бүтүрүп, ошол жака окуучуларыбызды алып киришибиз керек. Өткөндө коллегиялар дагы айтылып калды, бул мектептин окуучулары башка мектепке барып окуп атышат. Эми 50-60тан класста отурган балдар, ошол мугалим 45 мүнөттүн ичинде кантип жетишет ошол 50-60 баланын мындай бир билимин деңгээи тастыктаганга. Шаар туура өсүп атат, эл көбөйүп атат. Бирок ошол дагы ошол мектептерди мындай чачыратпай салдык, анан кийинки кириш керек да. Баарын баштап алган же мектептин баш аягы жок, бүтпөй туруп калган туура эмес. Азыр ошол мусордун структурасы деп коет, азыр ошол маалыматты биз жибергенбиз. Буга мындай кызыктуу компаниялар чыгып атат. Ошол эле Россиялык компаниялар, Турциядан келип ошол интерес кылып атышат ошол биздин полигонго. Анан жана мусордун составын биз бергенбиз. Эртең ошо түштөн кийин ошо бир инвесторлор деп айтсам болот, ошо Турциядан. Ошо эртең түштөн кийин менде алар менен жолугушуу болот, ошо мында чалып уже ишке келгенин айтышты. Ошо эртең болсо ошо бияка бошко келебиз деп атышат. Ошол менен дагы бир сыйра сүйлөшөбүз, акылдашабыз. Биз, в принципе, любой
инвестициялык ушул мусорду иштетип чыгам деген компаниялар менен иштегенге даярбыз. Так что мен ойлойм муну эми жакын арада бир келишимге келип, азыр эми меморандум о сотрудничестве же жанагы меморандум о взаимопонимании түшүнүктүү болуш кагазга кол коюп алсак, андан ары ишти алып кетсек бизге да жеңил болот. Туура мусорду полигонду мындай бир колго контролго алышыбыз керек. Азыр ушул чет мамлекеттерде деле мусор деген понятие мурда эле жок. Мындай полигон деген да түшүнүк жок да аяктачы. Мусордун баары мусор безотходный. Мындан электр энергия алса болот, мындан ошол эле жанагы удобрение, гумус деп коет, ошондой алса болот. Канча деген ошол жерде айнек, пластик, картон баары бир экинчи кайра иштетип чыккан бир возможностьтер, технологиялар азыр бизге жете элек, бирок дүйнө жүзү ошо менен иш алып барат. Рахмат. Кийинки суроо Ошан гезитинин кабарчысы Жумагүл Бошкорбай арасында. Мен биринчи шаардын башкы планына кайрылгым келип атат. Негизи экологдор айтып келет да, буга чейин шаардагы ошол башкы план бүтпөгөнүнө байланыштуу экологиялык проблемалар болуп келет. Биз 2-3 жылдын ичинде ошол эле борборубузда Бишкектеги акыбалга келип калышыбыз мүмкүн. Бул ошол иретсиз курулуштар жана башка көйгөйлөрдү айтып келишет да. Бул башкы планды бүтүрүү үчүн чоң сумма талап кылынат. Анын аягына чыгууга ошол бюджеттин тартыштыгынан улам ушундай болуп келет деген себептерди айтып келишет. Андан сиз шаардын башкы планы менен тааныштыңызбы? Андан эгер таанышсаңыз, мэр болуп келсеңиз, аны канчалык деңгээлде аягына чыгара аласыз? Анан ошондой эле шаарыбызда курулуп жаткан ипотекалык үйлөр бар. Анан бүгүнкү күнгө чейин бизге жеткен маалыматтар боюнча май-июнь айларында бир үй тапшырылыш керек болчу да, 80 бөлмөлүү. Анан бүгүнкү чейин ал дагы бүт элек. Анан сиз барып булар менен тааныштыңызбы? Эгер таанышсаңыз, кандай жыйынтык күтө аласыз? Рахмат. Эми генералдык план туура бул маселе бар. План детальной планировки деп да бар. План детальной планировки деген да бар. Ушул генпланды жана сиз айтып аткандай буга абдан көп акча каражаты кетет. Туура. Биз ушул генпланды мындай аягына чейин чыгарыш үчүн ошол топосъемка дейт. Ошол топосъемкасын жасашыбыз керек. Бул топосъемка арзан турган иш эмес. Буга абдан көп каражат керек. Анан ошол биз мен өткөндө да ошо сунуш киргиздим. Ушул генпландын бир центринен баштасак, кусок кылып ошол жасап кете берсек болот да. Мисалы быйыл болсо да эмки жыл 22-нчи жыл ошол центрдин топосъемкасын кылып, центрди чечип алсак, андан кийин уже батышты көздөй, чыгышты көздөй, түштүктү көздөй шаардын түндүктү көздөй жылып ошол жасап бүтүрүшүбүз керек. Бул мындай билген кишиге чын айтканда абдан чоң оор жумуш да. Анан абдан көп каражатты сарптайт. Ошон үчүн муну кичине болсо да ошо азаздан жасап кете беришибиз керек. Анан туура жанагындай сиз туура айтып кеттиңиз, Бишкектегидей үйлөрдүн дагы турушу, салынышы да абдан туура каралыш керек да. Жанагы эле Роза Ветров деген бар. Жанагы эле ошол үйлөр туура генпланда кандай бекитилсе ошондой салыныш керек үйлөрдө. Анан бул жерде дагы бир нерсе айта кетет элем. Бул жерде ошол абдан көп ишкерлер чыгып сурап атышат. Ошол бизде Сулайман 9 бар. Ошол буферный зона абдан буферный зона деп защитный зонаны абдан Маданият министрлигинде ашыкча алынып кеткен депчи. Ошол буферный зонаны кичине азайтышыбыз керек. Бар эле шаарда мындай этаж үйлөр салыныш керек. Мындай этаж үйлөр көбөйүш керек. Мындан тышкары ошол бизде деле планда бар ошол бир 30 жылда
бир дагы муниципалдык бир мекеме здание курулуп атыптыр да, имарат. Ошо бир жакшы бир заманбап бир имарат салышыбыз керек. Ошол эле биздин мэриянын структурасында жайгашкан, структуранын арасында жайгашкан мекемелер дагы эскилиги жеткен мындай бир аварийный состояниедагы имараттарда жайгашып калды да. Мунун баарын биз ошо жаңыртышыбыз керек. Анан ипотека боюнча мен ушул үйгө барып келгенимде жетише элем, бирок ушул ипотеканын башчысы менен жолугуп сүйлөштүм. Ушул эки үйдү ушу азыр октябрда бүтүрүп беребиз деп сүйлөшүп атабыз. Ошол үйдү салып аткан подрядчик менен да сүйлөштүк, ал да келип кетти. Ошол өзүнүн убадасында берип атат. Ушул жакынкы октябрда ушул өткөрүп үйдү толугу менен бүтүрүп ушул мэрияга өткөрүп берем деп атат. Андан тышкары ушул ипотекага деп ушул азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ипотекага үй салуу боюнча ушул бир инвесторлор менен мен бул ошко келгенге чейин да сүйлөшүүлөр жүргөн. Ушул каражат бөлүп берип атышат. Бул жерде жана процент насыя дейбиз. Насыясы жок. 10-15 жылга ипотекага ремонту менен ушундай үйлөрдү салуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Ошол эмне үчүн биз ошону эмнеге ушундай насыясы жок деген суроо туушу мүмкүн бул жерде. Бул жерде биз ошондой жол менен сүйлөшүп атабыз да. Кредит, то есть ипотекага үй берилет, бирок ошол ипотеканын үйдүн баасы ошол доллар менен болот, но бирок проценти жок болот да. Там киши калай 5 жылда жабып бүтүрсө, калай 10-15 жылда ошол мөөнөтүн дагы биз ошо 15 жылга чейин созуп берүүнү сүйлөшүп атабыз. Рахмат. Кийинки суроо Тмедиа каналынын талапчысы Наргиза Нарбай кызында. Саламатсызбы, Алмаз Шемеков. Мен алгачкы эле суроом ушул Ош шаарында жол тыгындары такыр эле чечилбей жаткан маселеде. Сиз ошол жол тыгыны автоунаа токтотуучу жайлардын жоктугу сыяктуу маселелерди чечүү үчүн кандай пландарыңыз бар? Кантип ошол маселелерди чечесиз алгач эле ошол? Анан алдыда шайлоолор турат. Баарыбызга белгилүү буга чейин ошол ошто мэрия тараптан админ ресурс колдонулду деп көп эле ызы чуу чыккан. Сиз алдыдагы шайлоолордо ошол мэриядан мэр болуп калсаңыз эгер админ ресурс болтурбоо үчүн кандай аракеттер жасайсыз? Кантип ошого чектөө коесуз? Анан ошол эле шайлоо темасына улап, бизде мэрияга караган муниципалдык мекемелердин кызматкерлери шайлоого активдүү катышат да. Буга чейин активдүү катышып келген. Ушул нерсеге мэр болуп калсаңыз, көз карашыңыз кандай болот? Негизи эле ошол муниципалдык аймактык башкармалыктардын башчылары шаардык кеңешке келишине кандай карайсыз? Анан акыркы суроом, жакында эле шаардык кеңешке шайлоо бүткөндөн кийин ошол эле жылуулук камсыздоо, кош тазалык, суу чарба башкармалыгы мекемелеринин башчылары кызматтан алынган эле. Алар депутаттык мандат алган үчүн деп алынды, бирок кайра эле ошол мекемелерге жетекчинин орун басары болуп дайындалып калды деген маалымат чыкты да. Бул кандай, эмне себептен мындай жолго аттыңыздар? Алардан тажрыйбалуу адистер табылбадыбы же бул жерде кандайдыр бир көз караштар барбы? Рахмат сурооңузга. Эми жана тыгындар боюнча бул маселе бар. Бул маселе бардык эле шаарларда бар. Бул боюнча азыр ушу биз комиссия менен карап иш жүргүзүп алып баратабыз. Бир-эки жер азыр аныктап атабыз. Ушул эмки жылы ушу жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана көп кабаттуу унаа тартууч салалы депчи. Ошондой бир эки жерге салып көрөлү деп атабыз. Эгер бул өзүн да жакшы көрсөтсө, анда башка жерлерге да ушундай көп кабаттуу унаа тартууч жайлар салышыбыз керек да. Эми бул мындай абдан деле
кымбат деп айта албайм, өйткені бұл жерде арматура, бетон, ошол лифт деп коет, ошо лифт. Ошондой жасайлы деген ой бар да. Экинчи болсо шайлоо боюнча ушул таза өткөрүш керек. Тиги кандидат, бул кандидат биздики, тиги кандидат биздики эмес деген тигиге тартып адыл ресурсту колдонбой, жана акча таратуу, откуп, коноктоп, ошол чай берген токтотушубуз керек. Мен буга өзүм да эрик да бар буга туруштук бергенге. Мындайды болтурбашыбыз керек, болтур болбойт мындай. Шайлоону таза өткөрүшүбүз керек. Шаарда деле биринчи жолу шайлоо алып салды. Абдан көп нарушение болчу. Экинчи жолу шайлоо көрдү. Мен ойлойм, биринчи караганда экинчиси таза болду. Анчалык грязный шайлоо болуп да. Азыр депутаттык шайлоодо ушундай бир таза жол менен алып келишибиз керек. Кандидат азыр кайсы кандидат? Бул биздин кандидат, бул тиги биздики эмес кандидат дегенге бөлүнүшүбүз керек. Раз чыгып атат Ош шаарынан кандидат. Ал ошол Ош шаары үчүн күйөм, Ош шаары үчүн жардам берем деген кандидат бар атат ошо. Ош шаарынын талабын талашам деген кандидат бар. Биз ошондой кандидатты колдоп, ошол бизге кайра ошол биздин талабыбызды, биздин проблемаларыбызды ошол жогорку кеңеште айтып, ошо бизге жардам берип, чече турган кандидат болуш керек бизге. Анан жана муниципалдык кызматтагылар ошо депутат болупту. Эми орун басары ушул тик деп коет. Аймактык шайлоо комиссиясы. Эми бул деле нарушение эмес экен. Башчылыкка туура болбойт экен. Башчысы болуп, анан депутат болуп отурган. Бирок орун басары болобу, жана главный инженер болобу, мыйзам жол берет. Ал ошо иштей берсе болот, депутаттык милдетин аткарса болот. Бирок мындай башчысына болбойт экен. Эми азыр бул адамдар азыр депутат болуп отурушат. Анан эми өздөрүнүн мындай бир укугу да болуш керек, ошо если депутат болуп калабыз десе, депутат болуп кала берсин. Жок, депутат болбойбуз, иштейбиз десе, анда муну караш керек. Орун басар болуп отурат дегениңиз бул мыйзам бузуу эмес. Бул жерде мыйзам бузуу деген жокпуз. Негизи алар тажрыйбалуу болгон үчүн кайра коюп койдуңуздарбы? Алардан мындай мыктылары жок деген тарызден. Себеби алардын айланасында буга чейин көп эле ызы-чуу чыгып келген, элдердин нараачылыгы жаралган учурлар бар да. Эмне себептен кайра эле өздөрү орун басар болуп калды, эртеңки күнү кайра жогоруга чыга ала тургандай деген таризде болуп атат да бул жерде. Эмне үчүн башкалар келген жок деген. Эми буга чейин кандай иштеп келгендерин билбейм булардын. Бирок буга чейин иштеп жүрсө, значит, булар жакшы иштеп жүргөн болчу. Эми азыр көрөлүк, если жумуштарын жакшы улантып кетсе, иштеп аткан кишини алыш кажети жок го дейм. Жакшы иштеп атса, ал деле ошо шаар үчүн күйүп аткан адамдар болуп деп ойлойм да. Көрөк убакыт көрсөтөт. Кийинки спутник KG сайтынын журналисти Зульфия Тургунова. Саламатсызбы. Биринчи суроом буга чейинки мурунку мэр Талай Сарыбашев ошол Ош шаардык мэриясына адистерди тандоодо көпчүлүк учурда мисалы Оштогу криминалдык чөйрөнүн өкүлү Джембо сыяктуу криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрүнүн айланасында жүргөн ошол уюшулган кылмыштуу топтордун мүчөсү жана башка ошол сыяктуу шаардык, то есть мамлекеттик кызматта иштөөгө моралдык укугу жок адистерди ошол кызматка тартып келген да. Атын атап өтсөм, Кылыч Саркарбаев адам өлтүрүүгө шектелип, бирок кайра эле ошол кызматта мэр кызматтан кетирбей камап отурду. Андан кийин анын ордуна кайрадан эле ошол
мындай мамлекеттик кызматтын этикасын сактабаган ушул сыяктуу кадрлар келип, мындайча айтканда шаардык мэриянын атын булгайганга чейин барып, мамлекеттик кызматтын кадырын кетирген адистер иштеп атты. Сиз кадр тандоодо эгерде мэрлик кызматка дайындалып калсаңыз, адистердин кайсы критерийлер менен тандап аласыз? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо жообуңуздан кийин берейин. Аралашып кетпесин. Эми тандоодо эң биринчи ушул өзүнүн да репутациясы таза болуш керек. Тажрыйбасы болуш керек. Ушул бараткан жумушка мындай өзү адистиги туура келиш керек. Мына ушул барыбыз эле келип алып эле сразу эле мэр болуп калган жокпуз да. Ошол жолду басып өтүш керек да. Ылдыйкы адистерден төмөндөн жогору көздөйм. Анан ошол профессионалдык жагын караш керек сөзсүз. Ошол стажын, опытын канча жыл иштеди, кайсы тармактарда иштеди, ошондой критерий менен анан тандап ошол алып келиш керек деп ойлойм да. Тажрыйбасы бар адамдарды. Негизи эле чиновниктердин көпчүлүгү бул ошол мисалы бийлик алмашкан кезде жана башка ушундай саясий баягы чыңалуу учурунда өзүн коргоого муктаж болуу же ушундай бир пландары барбы? Дайым эле спорттук мындай дене түзүлүштөгү спорттук даярдыгы бар балдарды дайым жанында алып жүрөт да, кызматтарга дайындайт. Сиздин андай коргоочуларыңыз, башкача айтканда ошондой эмелериңиз жокпу? Мисалы, балким биз алдыда эмнелер күтүп атат. Биз буга чейинки мэрлердин ошондой балдарды колдонуп жүргөндүгүн, ошол балдардын жардамы менен кызмат этпелүү олтуруп кайра кетип аткандыгын бул мен эле эмес, мына кесиптештерим эмес, 1 миллион оштун калкы да жакшы билет да. Анан негизи эле мына ушул каралар басып кетти деген элдин наразычылыгы күч да. Сизде ушундай колдоочуларыңыз, жандоочуларыңыз жок беле? Менде андай колдоочуларым да жок, жандоочуларым да жок. Кызматка да алып келбейсиз. Эми кызматка ким кандай экенин мен азыр даже айта албайм аны. Эми баягы спортко машыккан, бирок жакшы иштеп аткан бала болсо эмне үчүн алып келбеш керек? Репутациясы таза, адам өлтүрүүгө шектелүү. Таза, репутациясы таза болсо, анан сен репутациясы таза болсо деле сен спортсмен экенсиң. Сен весиң чоң экен деп туруп алып койгон туура эмес го. Андай балдар жакшы алып келиш керек, иштесин. Ошол эле эмне үчүн спорт комитетке андай балдарды алып келбешибиз керек? Спортту көтөрсүн да. Көчөдөгү мындай укташкан спорт эмес, ошол жанагы олимпиадалык оюндардын спортун спортсмендерди даярдашыбыз керек. Мына 2-3 жылдан кийин уже Францияда олимпиадалык оюндар болот 24-жылы. Ошого биз Оштон мындай бир тарбиялап, бир 3 жылда ошондой алтынга, күмүшкө жете турган спортсмендерибизди даярдасак, бул абдан чоң жетиштик болот деп эсептейм. Анан Ош шаарынын менен таанышып чыктыңыз, келгениңизге 20 күндөй болуп калды окшойт. Деги эле мына Ош шаарындагы жол тыгынына көп болсоңуз керек өзүңүз эле. Тактап айтканда, мына Ош шаарына Фуркат тараптан келген жол дайыма жол тыгыны бул айдоочуларга дагы, жол жүргүзүүчүлөргө дагы дайыма тоскоолдук жаратып келет. Башкача айтканда, мындай приоритеттүү кандай пландарыңыз бар Ош шаарындагы жол тыгынын чечкенге? Мисалы, буга чейин деле сунуш берилип келген, Сар башкага да берилип келген, Кадырбаевга дагы журналисттер тарабынан, элдер тарабынан берилип келген. Мисалы, Ош шаарына түз киргенде Табраска, Кара Суудан келген жол аркылуу Ош шаарына түз жол куруу. Бул приоритеттүү багыттардын бири. Ушул боюнча таанышып көрдүңүзбү, ойлонуп көрдүңүзбү, кандай конкреттүү кадамдарыңыз бар, эгерде мэрликке дайындалып калсаңыз? Туура айтасың, бул вообще шаардын мындай шаарга кирип бараткан унаалар, обычно мындай да, шаарга кирип атканда наоборот жол кеңейиш керек. Шаарга келатат, машина кирип атат дегенчи. Бизде ушундай бир жагдай болуп калыптыр, бул Ошто эмес,
бүтүрүп Бишкекте чоң жол менен мисалы көлдөн келет шаарга кирсең, шаарга эки баласаң, 4 баласаң, эки баласы болуп калат да, тыгылып баштайт ошондо. Бул жерде да ушундай экен. Шаарга ар кайсы жактан, ар кайсы райондордон жолдор бар экен шаарга кирчү. Ошол жерлердин баарын колдон келсе кеңейтиш керек, ачыш керек ошо. Чоңураак кылып. Анан жана Теобразка деп ушул көп айтып атышат. Бул боюнча дагы мен картасы менен да тааныштым. Бул боюнча мен ушул келгенден кийин эле, бир жумадан кийин ушул жаңы транспорт министрине да кат жолдодум. Ушул сураныч менен ушул жерди мындай бир чогуу кеңешип туруп баштайлы депчи. Анткени бул жерде алардын мындай сунушу кичине башкача болуп атат, биздин сунуш башкача болуп атат да. Эми бул жерден алар мындай бир биякта жашабагандай булар деле ал маселени көбүрөөк билбей атат да. Биз биякта өзүбүз жашап атабыз, ошон үчүн бизге бул проблема бизге жакыныраак. Биз туура жолун сунуштап атабыз да. Ушул боюнча дагы архитектор менен да сүйлөшкөнбүз биз. Анан ушул мен ойлойм жакын арада же биз ошол борборго барып Минтранс менен сүйлөшүп жолу бир ушул маселени чечишсек, же болбосо бияка ушул өзүнүн транспорт министрлигинин адамдарды жиберсе, дагы бир жолу сүйлөшүп, ошо бир туура жолун тандап, ошо салсакпы деп. Планда бар бул дагы. Эгерде бул маалымат туура болсо, бул мал кайсы жактан каржыланат? Финансы булагы. Анан экинчиден, экологдор айтып атат, бул дарыянын естественный табигый көрүнүшүн бузуп, бассейнге айландыруу бул канчалык мындай зарылчылык бар. Эгерде мүмкүн болсо, ошол ак буран жегине таш тизгендин ордуна ошол миллиарддардын четин болсо да жаап, ошол республикалык бюджеттен бөлүнүүчү акча каражатын таза суу, таза сууга бурсаңыз кандай болот эле? Рахмат. Сиз жана ушул 3 деген цифраны айтып атпайсызбы? Ошол бул жерде Европейский банк реконструкции и развития деген бар ИБР. Ошондон бул грант түрүндө ушу 3 миллион доллар каралган. Бул маселени силер буга чейин деле уксаңар керек. Ошол муну менен биз убактылуу гана чече алабыз суу маселесин. Убактылуу, дагы бир жолу айтып кетейин. Эгер буга чейин жылына мисал айтсак бир 365 күндүн 10 күнү суу жок болуп калса, бул маселени бул акчаны менен салгандан кийин грант менен где-то бир 2 же 3 жолу суу баары бир токтойт. 100% чечилбейт. Анткени муну чечиш үчүн бул жанагы 3 миллиард сом болуп атпайсызбы? Примерно ушундай бир акча менен чечилүүчү бир жолу менен чечишибиз керек. Бул уже улуттук проект болуш керек деп ойлойм. Баягы азыр убактылуу чечип турсак, бирок 5-10 жылдын ичинде биз суунун маселесин 100% чечишибиз керек. Бул ошол эле өзгөн деп атасыз, ошол эле куршап деп атасыз, ошол жактан тартып келүү жолу. Бул бир варианты. Экинчи варианты бул ошол Папан дамба турган жакты суу сактагычты ошол жактан ушул трубаны өзүнөн тартып келүү, ошо ичинен баштап. Бул дагы арзан эмес проект да, бул дагы чоң акча каражат сарпталуучу проект. Экинчи вариант ушул. Үчүнчү варианты бул жанагы молекулярный очистка деп болот. Ошо сууну жанагы суу водоканалга чейин жеткен жерде молекулярдык расщепление менен тазалайт. Бул тоже жаңы технология, мындай технология менен уже чет мамлекетте колдонушат. Бирок бул дагы арзан эмес да, арзан эмес технология. Эми мисал алсак Израильде чөл 600 километр аралыкта суу тартып келип атышат. Ошондой трубаларды салып. Анан конечно, биз сууну дагы мындай үнөмдүү туура өзүбүз дагы ошой пайдаланышыбыз керек. Суунун сарпталышын дагы
туура мамиле жасашыбыз керек да. Анан эми ушул биздин суубуздагы баасы ошто бир куб суунун баасы, бир куб деген это 1 тонна суу, 5 сом дейт. Эми азыр алып көрсөңөр ошол легенда жарым литр 20 сом турат. Бул жерде 1 тонна сууну 5 сомдон атабыз биз. Мындай тоже болбош керек. Суунун баасы 5 сом деген бул водоканал өзүн мындай баккан бир ишкана болуш керек. 1 тонна сууга деген 30 жолу душка түшсө болот. 1 тонна менен. 15 жолу жанагындай кир жууч машинеге кир жууса болот 15 жолу. Анан баары эле мына баалар өсүп атат. Ошол водоканал өзүнө ущерб иштебеш керек да. Ал дагы ошол суу эл төлөгөн акча менен жаңы туш керек да. Ошол эле канализацияларды көбөйтүш керек. Мына шаарыбыз өсүп атат. Ошол эле сууларды тартыш керек дагы башка объекттерге. Мурда 5 сотка турган жер үйдө 5 киши жашаса, азыр ошол 5 соткага 100 квартиралуу үй тургузуп атат. 100 үй бүлө. Албетте анан суунун сакталышы да көбөйөт. Ошо саркындуу сууларды төгө турган кайра тиги жаңы түтүкчөлөр керек. Ошон үчүн бул жерден мындай бир буга абдан мындай дыхат мамиле кылып, жакшылап ойлонуп, мындай бир жакшылап ушул маселелерди чечишибиз керек. Сунун баасын көтөрөлү деген Эми сууну азыр кантип көтөрөбүз? Сууну чечпей атып, эртең элге кантип айтабыз биз деле сууну? Бул биринчи маселе чечиш керек. Сууну чечип туруп анан көтөрүп, мындай айтсак туура болот дегенде. А эчтеке жасабай туруп келип эле сууну көтөрөп десек бул туура эмес. Рахмат. Кийинки суроо Нур телеканалынын журналисти Даткабек Шабарбековдо. Шаардын туруктуу жашоосуна ушул сырттан борбордон келген жаран катары ушу блогга чейин Ош шаарында Ош шаар аябай өнүктү, өстү деген сөз тармакта да пикирлер айтылган. Сиз жаран катары эмнени байкадыңыз? Кайсы багыттарда өсүү болуп тур? Эки багытты айтып бересизби? Эми биринчи эле мен келгенимде бул жерде ушул кечкисин Ош абдан жарык экени көрүндү да. Абдан көп чырактар бар экени көрүндү. Эми мындай второстепенный жолдор деп коет, может быть, ал жактарда жарык берүү жете электир, бирок ушул чоң-чоң көчөлөр, ушу шаардын асфальтталган коммерческий объекттер бар жерлерде ушул абдан жарык экени көрүндү да. Анан экинчиси ушул мурда Ошко бир 3 жыл мурун бери келип кеткен, 3 жыл болуш керек. Жаңы имараттар, мындай шаар көп кабаттуу үйлөр туруп атканы мени сүйүндүрдү. Бул жакшы нерсе. Шаар Кийинки суроо көтөрөйүн. Ушул Ош шаарына келгениңиз ушул дээрлик 20 күнгө жакындап калды, 20 күндөн ашып калды. Шаарды толук кыдырбасам да бир кыдырып чыктым деп айттыңыз. Сизге чейинки иштеген ушул Мырзахметов, Кадырбаев, Сарбашевдин аткаргандай сиздин кокулуңузга толгон бирден жумушун атап, анан сиздин кокулуңузга толбой калганда бирден жумушун атап берип ушул иштерди туура эмес деп болгон экен. Эми ар бир мэр келгенде жакшы программасы менен, жакшы ой менен келет. Мен шаарды оңдойм деп. Анан ар бир мэр келип эле анан кийинки мэр келип алып мунун проектиси болбойт, муну токтотолуп, мунуку жаман экен деп берсек, унда элге эле жаман болуп койгой. Эл эле кайра болуп койгой. Ошол жасап аткан мэр деле мунун жакшы ой менен жасап баштаган. Жасасын, мындай нерсени мындай, бул мунуку, бул тиги мэрдики экен, муну жасабайм деген туура эмес. Уланыш керек ошол иште, жасаш керек ошол иште. Бирден жумушун айтып бересизби? Мисалы, сиздин кокулуңузга толгон ушул 3 мэрдин бирден жумушун айтып бересизби? Мен буга чейин Ошты билбесем, пока айта албайм. Убакыт берип эле мен көрөм ошону. Кайсы мэр эмне жасаганын маалымат жетет мага. Ошондо
балким мен айтып берем. Жакшы жагы, жакшы эмес жагы. Азыр мен ага даяр эмесмин. Кошумча да көрсөтүр ошол азыр биздин шаарда эң муктаж болуп аткан 3 нерсени айтып бериңизчи. Эң муктаж. Мен буга чейин ушу сууну айтайын. Суу маселеси. Жолдор маселеси, тыгын маселеси болду. Анан эми биздер кандай, мен көз карашымда ошол инженердик коммуникация, инженердик сеттерди жасашып жолдошубуз керек. Анткени мунун деле мындай бир буга чейин шаар башталганда, Союз убагында курулуп баштаганда ошол жанагы машинанын кубаттуулугу деле бир ал кезде бир 50-60 миң ишиге чектелип жасалган болуш керек да. Азыр ошол коммуникациялар, ошол саркынды суулар, ичкен суу, газопровод, тиги бул ошонун баары азыр мындай бир өзүнүн чегине жетти да пределге. Ушуларга көңүл бурбасак, биз ушул шаардын мындай бир өстүрүүгө мүмкүнчүлүк болбойт мындай. Ошол этаждар салынып аткандан кийин, значит, ошол коммуникациялар тоже жаңыланыш керек, салыныш керек. Кечээ сактык суроо жанагы окуучу болуп калды. Биздин шаарда канча мектеп, канча бала бакча жетишкен? Бала бакча мен биринчиден айтат элем, ошол жанагы менчик бала бакчалар ачылышына бул туура нерсе да. Ошо менчик бала бакчалар, мамлекеттин бала бакчалары жетишпей атты себебинен ошо менчик бала бакчалар ачылып атат. Буларды колдош керек. Бала бакча эми мындай кишинин санына алып караганда албетте бизде азыр бир канча бала бакча болсо, дагы ушунча бала бакча салыныш керек. Мектептерден мен ойлойм бир дагы азыркы мектептин саны болсо жок дегенде бир дагы жарым болуш керек. Анткени биздин мектептерде бир да мектеп өзүнүн жанагындай салынган, анан окуй турган расчет менен окубайт. Мына азыр сиз айттыңыз, Ломоносов мектеби 275 балага 2700 окуучу. 10 эсе көп окуп атат. Мектептерден деле бер жагы эле бир 10 мектеп салышыбыз керек экен да. Мен берейин деген суроо, ишкерлер Ош шаарынын өнүгүүсүнө салым кошкон жарандар деп айтсак болот. Мисалы, буга мен кесиптештерим менен макул. Бирок ошол ишкерлерди ар кандай жолдор менен кысымга алып, 2-ден 3-төн батир алган, буга чейинки мээрлердин жолун улантпайт деп ишене алабызбы сизге? Анан көбүнчө бул мындай кызматтарга байуу үчүн, өзүнө акча чогултуу үчүн, байлык топтоо үчүн келип атышат да. Сизди кандай жетекчи деп мындай кабыл алсак болот? Байуу үчүн келген жоксузбу, ишкерлерди тонойм деген оюңуз жокпу? Мына эртең бир жумадан кийин дайындаласыз. Биз мисалы журналист Ош шаарынын жашоочусу катары шаар мэринен үмүтүбүз чоң. Сизди кандай жетекчи катары кабыл алсак болот? Мына журналисттерге ушунча журналисттерге мындай убадабы, сөзүңүздү бересизби? Себеби биз буга чейинки жетекчилерден нааразылар өтө көп. Мен курулуш компаниялары мындай кылып, курулуш компанияларды сиздер менен чогуу чыгып алып, ошол жерден ачык сүйлөшөлүк. Ошол жерден ким мен болсом, же менин орун басарларым болсо, же болсо ушул муниципалдык структуралардан болсо, ушундай батир бер, же болсо акча бер деген сөздү ошол мен курулуш компаниялар өздөрүнө эле кайрылып кетет. Эгер ушундай фактылар болсо мага элебейсиз. Бир дагы курулуш компания өзү мыйзам бузбаса, биз жактан андай болбойт. Анан билем курулуш компания булар дагы мындай үйүн батыраак бүтүрүш үчүн кээде мыйзамсыз жолдорго кирип кетип атышат.
Ошо мыйзамсыз жолго өздөрү түртүп атат. Өздөрү ошондой келип конверттерин сунуштап атышат. Бүтүрүп бере койду. Бирок конверт сунуштаган адамдын конверттен баш тартып коюу мүмкүн болот. Ошон үчүн буларды мына силер менен чогуу ачык эле чыктырып туруп эле строй компанияны. Силер дагы өзүңөр туура жол менен баргыла иштегиле. Законду бузбагыла. И ошол убакта дагы бизден эгер ошондой фактылар катталса, анда биз ага чара көрүшүбүз керек. Андай болбош керек. Эгер ошончолук эле батир бергиси келип атабы, ошол жетим жесирлерге үй жокторго берсин. Бизге бербей. Ошол кызматкердин чөнтөгүнө бербей, салып бербей. Андай фактыларды болтурбашыбыз керек да, андай болбош керек. Мен өзүмө жетет, рахмат. Мен андай тендер боюнча, тендерден ар бир жетекчи доляга отургузат. Мисалы 10%-ын алмайынча дабыл беришпейт. Тендерге кандай карайсыз? Тендерди уткан компаниялардын 10%-ын. Bunun iki yolu var. İki yolu var. Birincisi, biz şu meriyanın aslında bir fond açıp salsak olur. O şu 10%'ı bürün чиновниктің, ошол кызматкердин чөнтөгүнө кетпей, ошол ачык эле фонд кое берсин анда 10%. Ошол 10%ты андан көрө ошол жака салып берсин. Зато баарыбыз билебиз. Бул 10%-ын берди. Но бирок бергенде бул фонд коюп атат. Бул акча менен биз кайра ошо элдин бир көбөйүн чечкенге. Экинчи маселе бул просто ошол эми бул жетекчиден, конечно, зависит этет. Жетекчи эгер ушундай 10% тыйбул деген шапкесин сурагандар, мындай жетекчилерден биз просто кол жуушубуз керек, булар менен иштебешибиз керек. Булар андай должносттордо, андай кызматта отурбаш керек. Эгер андай фактылар болсо, албетте чара көрүш керек. Мен өзүмө эч качан эчтекени сурап, бирөөгө да айттырып, андай сөздөрдү мен мындай кылган да эмесмин деп кылбайм. Кошумча айтпачы, балыкчыга берип отурганыңыздан мурун күндөр менен аудиобукта ошондо болгон баягы кол астындагыларга тартып бармайт экен деген сөздөр айтып. Жок, болгон андай да, мындай эми бул боюнча жогорку кеңешке чейин жетти, айыпты төлөп бердим. Бирок кийин ошол урокумар менен экөөбүз эркекче сүйлөшүп алдык, кол алыштык, бирибизди түшүндүк. Ошо менен маселе жабылды. Рахмат кесиптештер. Бүгүнкү күндө жарандык активисттер да келген бул жерге. Ошону менен бирге эле биз социалдык баракчаларга жарыя этилебиз. Ал жака да өздөрүнүн жашоочулар өздөрүнүн суроолорун жөнөткөн. Негизги суроолору булар Салиева Бора боюнча болчу. Ал суроолорго жооп алды деп эсептейм. Анан бир-эки суроону эсиз мүмкүнчүлүк берсеңиздер айтып коюңуз уруксат этсеңиздер. Бул Тешикташ базары боюнча бериптир. Тешикташ базарындагы жылдыруу планыңызда барбы деген Бактияр Тажибаев берген. Экинчи суроо бул Райымбердиев көчөсүндөгү яманчылык иштери толук бүткөрүлөбү деген. Анан үчүнчүсү бул Ангелина аттуу айымдан келген. Дачадагы Ирригатор көчөсүндөгү садик быйыл бүтөбү, мектепти бүтүрүп берсеңер жакшы болмок деген бир пикир калтырган. Ошону менен бирге эле дачадагы үйлөрдүн кызыл китептери жок, ошолор кандай болот деген таризде суроо калтырган болчу. Калгандары негизги суроолорго жооп алдык. Эми дача китептери ушул балким статусу ошо өтө электир, ушул жыл массив дегенде муну караштырып көрөлүк. Ошол булардын жашап аткан ушундай үйлөрдүн документтери боюнча, бала бакча боюнча айта кетет элем, бала бакча бүтөт. Муну мен өзүм барып көрүп келдим, ошол бала бакчаны тем салынып аткан тем стройкасы жакшы экен. Бул жерде долгострой деп мен деле айта албайм, анткени финансирование тендер өткөндөн кийин, финансирование ачылгандан кийин бала бакча тынбай иштеп атат. Мектеп боюнча дагы мектепти бир селе карап чыктым, подрядчик менен сүйлөштүм.
мектептин эми бул республикалык бюджеттен каржыланып атыптыр. Бирок ошо мунун деле акча каражаты анча деле көп, бир аз эле калыптыр. Ошол акча каражатын республикалык бюджеттен чечсек, ушул жылдын аягында, жылдын башында мектепти бүтүрсө болот. Рахмат. Кийинки суроо бул жарандык активисттер да келип катышып отурат. Бул жерде өздөрүнүн идеялары бар, айрым кыздар келген. Анан азыр суроону Айсулуу Аскарбекова берсек, суроону берсек. Саламатсызбы, мен жарандык активист, жарандык коомдун өкүлү Айсулуу Аскарбекова. Негизи аз иштеген адамга суроо же син пикир айтыш деле кыйын экен. Менде сунуш бар сизге жаштардын атынан. Жаштар менен мэр болушубуз никому не секрет. Буюрса мэр болуп келесиз. Анан жаштар менен буюрса бейформал жолугушуу өткөрүшүңүздү суранып кетем. Жаштардын бир ойлорун угуп, арызын угуп, аны чечүүгө жардамдашасыз деген ой бар. Анан ал жолугушууга сиз мен сизден өтүнүп кетейин. Мен биякта Изак мырзага дагы өзүм сунуш берген элем мындан бир 3-4 жыл мурун. Жаштар менен жолугушуп атканда сураныч сизден ушул балдар үйүндөгү балдарды кошуп, аларды чакырып, же болбосо логызы, алар да биздин катарыбызда жаштар. Эмнеге буну айтып атам? Эмнегедир ошол окуу жайды бүтүп барарга жери жок, алардын жады неси жок. Алар сезиш керек да, мамлекеттин адамы мамлекет мени коргойт, жергиликтүү бийлик, шаарыбыздын башчысы мени коргойт деп аны сезиш керек да. Аны сездирүү үчүн сиз жолугушуу уюштурганда ошол баарыбызды бир площадкага топтосоңуз, алар менен биз дос болобуз, алар биз менен дос болот. Кээ бир маселелер чогуу балким сизге жеткирбей биз өзүбүз ичара азыр эми WhatsApp кылып аябай мода болуп кетпедиби? Балким ошолор менен биз өз маселелерди өзүнүн деңгээлинде чечебиз. Эгер биз чече албасак, ошол жергиликтүү бийликтин деңгээлинде сизге кайрылып, сиз аркылуу чечебиз. Сиздин ачык болушуңузду каалайбыз. Эми сизди Жапаров президентибиз өзү колдоп сунуштады. Мен ойлойм, менин каалоом ушул эл дагы сизди колдоп, эл дагы сунуш кылсын. Буюрса келечекте анан программаңыз жөнүндө 1-2 суроом бар. Бул азыр айтсам көпчүлүк айтат, азыр жакшы жашоодо жашап атабыз, сонун жашоо, бирок жаңылыктарда байма-бай аялдардын тукмукка алынганы, ошол жигиттерден бир зордолгону, аябай жаман окуялар көп болуп атат да, анан жаңылыктардан окуп атабыз. Эми бул деген статистикада жок эмес бар. Алар боюнча кандай иш алып барасыз? Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, маалым болгондой, бул маселелерди, адамдардын укугу, аялдардын укугу тууралуу маселени 90%-ын жумушту аялдарды коргогондо бейөкмөт уюмдар, коомдук уюмдар, анан жарандык коомдун өкүлдөрү барып жардам берип сурайт экенбиз да. Бирок ошол учурда жергиликтүү бийлик эмне кылып атат, аларга кандай колдоо көрсөтүп атат, деги эле колдоо барбы же аларды унутта калтырдыбы, пландары кандай, ушул айымдардын, кыз келиндердин, жаштардын, бийкечтердин, алардын мындай өсүүсүнө, өнүгүүсүнө, алардын бир эркектер менен бир жерде жүрүүсүнө, билим алуусуна, ошол кечинде көчөгө чыкпай, көчөгө чыкканда коркпой жүргөнү, эркек кандай коркпой жүрсө, аял киши, кыз киши, мисалы үчүн мен кечинде 14-дө иштен чыгып калам, мен сунушум дээрим экөөбүз ушул мен баскан жолдон басабыз, тротуар кандай экенин көрөбүз экөөбүз, кандай караңгыда басканын чогуу көрөлү. Мен күндүк 10-до чыкпайм, бирок менден дагы кеч чыккан ошол эле администратор, менеджер кафелердин официанттары бар. Эми сизге чейин ушул мэрлер жүргөн эле көчөлөрдү жарыктандырып койган, ой бизде жарык деп мындай жыргал жашоодо жашагандай болуп атабыз да, бирок статистикага көбүрөөк басым жасап, ошону баамдап турсак, анан сизде ошол кыздарды коргоодо ушундай бир журт эме шаар башчысы катары эмне жумуш кыласыз, алдын алуу боюнча пландарыңыз жана ошол менен сунушун унутпасаңыз сураныч. Сунушуңузду кабыл алган, ушундай бир чогуу бир
иш алып барсакпы деген оюм бар. Бул боюнча бир айда бир жолу ушундай маселелерди көтөрүп, ушул жерге бул жерде омбудсмен деген бар. Жана омбудсмен жаңы ашылды, по правам ребенка деп комиссия. Ушундай комиссиялар бар. Алардагы мен ойлойм жаңы ашылып, ошо өзүнүн сунушун берет болуш керек. Анан эми силер ушундай маалыматты мага берип турсаңар, бир сунушуңарды, ушундай бир проблемалар болуп атат деп, конечно, чечелик, чоң жардам берелик. Андай нерселерди да мындай жоголтуп койбошубуз керек да. Маселе айыма ушу контроль болуп туруш керек. Ошо мындай бир убакытты белгилеп тактап бир жолуп туралып, ушул иштер боюнча. Анан эми кийинкиде мындай форматты өзүңүз айтып кеттиңиз, ошо бүгүн действительно мындай ачык эле сүйлөшөлүк деген сөз болчу. Суроо жооп болуп. Эми кийинкиде болсо ушул конкретно ушул иш жүзүндө жумуштарды алып баралык. Силер менен чоң коюп ушундай бир жакшы мындай бир мероприятияларда жолугуп туралык, мындай жакшы ачылыштарга барып туралык чогуу ушул тиги мекеменин ачылышы, бул мекеменин ачылышы. Силерге да ушул айта кетсем, мындай бир туура маалыматты туура жеткирип турсаңар, ушул мен даярмын. Мындан арада ушул диалогко качан десең чогуу жок десең рабочий процесс менен эле алып кете берем. Только силерден бир сурап, ушу туура маалыматты берип турсаңар, элге дагы туура жеткирип. Мен айтпаймын, биягын кооздоп, биягын жаап жашып, ачык болгон эле, но реально калп айтпай, туура эмес маалыматты бербей, кандай болсо ошондой эл менен иштешет, силер менен иштешет, элге дагы ошондой маалымат жетип турсун. Так маалымат жетип турсун. Рахмат силерге. Рахмат.